Түрк элинде кыздын колун кантип сурайт? Кыздын үйүндө коноктор жана 2 жаш отура турчу бөлмөнүн бир бурчу жана столдун үстү кооздолуп жасалат. Столдун үстүндө 2 поднос болот. Биринин үстүнө нике шакейи кызыл жиби менен даярдашат. Экинчи подносто атайын күйөө балага кофеге арналган кружка болот. Айтылган убакытта күйөө бала ата-энеси, достору жана бир туугандары менен сөзсүз колунда таттуу жана гүл менен келет. Бир аз таанышып отургандан кийин кыз өз колу менен кофе жасап келет. Күйөө баланын кофесине туз кошулат жана ошол туздуу кофени сөзсүз ичиши керек. Кофе ичүү аземинен кийин баланын атасы сериалдарда көп эле уксаңыздар керек. Аллахтын буйругу менен, пайгамбарыбыздын каалоосу менен кызыңыздын колун сурайбыз дейт. Кыздын атасы болсо 2 жаш жоолукту, бирин бири жакшы көрдү, бердим кызымды деп жооп берет. Андан соң нике шакейин кийгизүү аземи болот. Кызыл жипти 2 үй бүлөнүн улуулары кесет. Андан кийин сүрөткө түшүшүп, биртке отургандан кийин тарап кетишет. Ал эми сиздин колуңузду кантип сурап келишти эле?